Бир эле жумушту үйрөнүп баштаган 10-15 баланы элестеткиле. Ошолордун кимиси алдыга озуп кетет, кимиси ошол жумушта келечекте ийгиликтүү болуп кетет. Ушуну билүү үчүн эң биринчиден ошолордун кимиси ушул жумушту көбүрөөк сүйөт. Ушул жумуш алардын көбүрөөк көңүлүнө отурду. Ошого караш керек. Ошол узун мөөнөттө ошол алып келет. Башкаларга караганда бир аз азыраак акылдуу болсо дагы ошол алып келет. Себеби ошол адам үчүн бул нерсе бул жумуш болуп көрүнбөйт, оюн болуп көрүнөт. Эгер азыр кесип тандап аткан болсоңор, мектепте окуп аткан болсоңор, же даже университетте окуп атып туура эмес бир кесип тандап алган болсоңор, жаңыдан кесип тандаш керек болсо, же балдарыңарга кесип тандап аткан болсоңор, ушуга көңүл бургула, бул маанилүү. Жөн эле балам могул жерде өтө көп иш бар, ушул жерде көп акча бар, ушуну кыласың деп эле коет да көп ата энелерчи. Бир ооз сураш керек баладан, балам сага бул кесип жагабы, жакпайбы? Мүмкүн эч жакпайыптыр. Мен кылгым келбейт бул жумушту дейт бала. Анан силерден корккон үчүн, силердин сөзүңөр, силердин авторитетиңер өтө күчтүү болгондугу үчүн макулдуп эле жүргөндүр да. Ата энелердин да көпчүлүгү муну азыр түшүнбөйт. 90-жылдарда бир экономист, юрист, анан международные отношения деген факультеттерге бир армия топтолгон Кыргызстанда. Кыргызстанда эле болгон эмес экен, бул дүйнөдө ушундай болгон экен. Айрыкча бизде болгондо айылдык балдар жана ата энелер айрыкча түшүнбөй өтө көп ушундай убагын ушуга коротуп салышты да. Башка кесиптерди окуса болот эле, өздөрүнө жаккан бир мындай пайдалуу бир нерселерди окуса болот эле, же окубай эле койсо болмок эле да. Келип жөн эле 5-6 жыл могул жерде атыга окуп, убагын акчасын коротуп, ошол убакыттын ичинде бир бизнес кылып баштаганда бизнесин көтөрүп алмак ошончо убакыттын ичиндечи. Себеби ал учурдагы университет деп атаса болбойт эле да, ал учурдагы Бишкектеги университеттердичи. Ошол учурдагы жаштар ушул факультеттер, экономист, юристтер популярный болгондугу үчүн эле ошолорго тапшыра берген да. Азыр да ошондойлор болот. Азыр дагы мисалы IT эми алардан айырмасы, IT бул реалдуу кесип, бул жерде чындап эле көп иш бар, чындап эле көп акча бар. Бирок ошондой болгон учурда дагы силерге жагыш керек. Жакпаса муну кыла албайсыңар, жакпаса эртеден кечке компьютердин башында отура албайсыңар. Бул өтө мындай майда иш, ийне менен кудук казгандай иш. Бирок кызыккандыгы үчүн, мисалы мага жагат. Мага өзүмдүн жумушум жаккандыгы үчүн мен отура берем бул жерде. Мага бул кыйын эмес. Кызыкпаган, сырттан караган адамдар үчүн бул кантип отурат мынча убакыт компьютердин башында деп ойлойм. Мен үчүн эч нерсе сезилбейт. Мен мына 10 жылдан бери компьютердин башында отурам эртеден кечке. Мага бул бир оюндай эле келет. Себеби мага көңүлүмө отурат да, мага туура келген кесип. Силер дагы ошондой кесип тандашыңар керек. Себеби мындан ары кесип силердин жашооңар болуп калат. Эртеден кечке ошол жумушта болосуңар. Анан ошол эртеден кечке болгондон кийин эми бир ийгиликке жетиш керек да, бир нерсе толуп чыгарыш керек да туура. Чыгаруу үчүн силерге ал жагыш керек. Жакпаса анчалык көп убакыт корото албайсың.